Салам достор, байланышта Санчобек каналы. Бүгүн маймылдардын планетасы аттуу тасманы талдайбыз. Сиздер каналга жазылганча мыкты белгисин басып биз менен болуңуздар. Тасманын башында маймылдарды Африкада кармап жатканын көрөбүз. Бир ургачы маймыл менен илим изилдөө ишканасында тажрыйба жүргүзүшөт. Ал маймылга дары берилгенден кийин анын өзүн алып жүрүүсү өзгөрүп акылдуу боло баштайт. Окумуштуу Уилл дарынын жыйынтыгы чыкты. Эми биз аны адамдарга да колдонсок болот деп жетекчилерине сунуш берет. Бирок ушул учурда жанагы тажрыйбадан өткөн маймыл дарыгерлердин колунан чыгып, имараттын ичинде ызы чуу болуп, Уилл сүйлөп жаткан бөлмөгө терезесин тешип кирет. Артынан ал жердин кароолчусу келип, маймылды атып салат. Бул окуядан соң дарыны жарабайт деген чечимге келишет. Андан да ишкананын башчысы бул тажрыйбага катышкан маймылдардын баарын жок кылгыла деп буйрук берет. Уиллге башчысы тажрыйбаны башынан башта маймылдын мындай жолго барганына эмне себеп болгонун аныкта дейт. Уилл менен иштеген Фрэнк жанагы өлгөн маймылдын баласын таап алат. Эч кимге көрсөтпөй тууп койгон маймыл көрсө баласын кызганып ызы чуу салган экен. Демек дарыда эч кандай айып жок экенин Уилл сезди. Бул маймылдын баласын да өлтүрүп коюшпасын деп Уилл аны үйүнө ала кетет. Уиллдын атасы оорукчан киши. Ал кээде өзүнүн эмне кылып жатканын байкабай калат. Уилл дарыларды изилдегенин бирден бир себеби ал атасын айыктыргысы келет. Арадан 3 жыл өтүп, маймылдын баласы чоңоюп, анын атын Цезарь коюшат. Маймыл жашынан эле акылдуулугу менен айырмаланып, Уилл аны үйүнө калтырып, өзү багып чоңойтууну чечет. Цезарьдын көзүнүн түсү башкача болот. Анткени анын апасына сайылган дарынын Цезарьга да таасири тийген эле. Дары Цезарьдын акылына да таасири тийип, ал жаныбардай эмес адамдай ойлоно баштайт. Уиллдин атасынын оорусу күчөп, Уилл ишканасынан толук иштетилип чыга элек дарыны уурдап чыгат. Дарыны алып келип, тоокелчилик менен атасына укол кылып саят. Кызыгы дары атасына таасир берип, ал эртең менен туруп, көңүлү жайдары пианино ойноп кирет. Цезарьды каарманыбыз эшикке чыгарбагандыктан ал терезеден жаш балдардын ойногонун карап, акыры чыдай албай эч кимге көрүнбөй эшикке чыгып кетет. Маймылды көрүп корккон кошунасы колуна союлду алып аны кубалап жөнөйт. Качып бара жаткан маймылды Уилл келип куткарып калат. Маймыл жаракат алып, каарманыбыз ага мал доктур чакырат. Мал доктур кыздын аты Кэролайн. Ал маймылдын Уилл менен сүйлөшүп атканын көрүп таң калат. 3-4 күндөн кийин Кэролайн Цезарьдын жаракаттарын көргөнгө дагы келип, бардыгы биригип чогуу шаардын четиндеги тоо коругуна барышат. Цезарьдын мойнундагы курду чечип, аны талдардын арасында ойнотушат. Арадан 5 жыл өтөт. Уилл Кэролайн менен жүрүп баштаган. Цезарь чоңоюп, анын мойнуна кур байлаганын жактырбай баштайт. Цезарь Уиллге "Мен үй жаныбары болгум келбейт" десе, Уилл аны ишканасына алып барып, эмне болгонун баарын айтып багып алганын түшүндүрөт. Каарманыбыз кызына тажрыйбалары жөнүндө айтып, Цезарьдын акылы күндөн күнгө өсүп жатат. Ал мындай тездик менен адамдын акылына чейин барышы мүмкүн дейт. Уилл атасына берген дарынын таасири түгөнүп, анын оорусу кайра ага кайта баштайт. Бир күнү ал оорусунан өзүн билбей кошунасынын унасына түшүп, аны менен уналарды сүзүп коет. Кошунасы Уилldин атасын коркутуп урушуп кирсе, аны коргойм деп Цезарь кошунасына секирип басып алып, анын бармагын тиштеп алат. Бул окуядан кийин Цезарьды элден алыс кылып жаныбарлар багыла турган жерге алып кетет. Уилл кабатыр алып, Цезарь үйдө чоңойгон башка жаныбарлар менен сүйлөшкөн эмес десе, ал жердин башчысы эч кабатыр алба дейт. Маймыл эч нерсени түшүнбөй, Уилл кетип атканда гана камалганын түшүндү. Цезарьды бирөө чакырса, ал чуркап барган кезде бул жердин жумушчусу аны торзумга камайт. Мындай нерсени көрбөгөн Цезарь жанындагы көп маймылдардын камалып турганын көрөт. Уилл ишканасында башчысына дарыны атасына сайып тажрыйба кылып көргөнүн айтып, таасири жакшы болду. Биз бул дарыны чыгарууну уланталы десе, башчысы макулдугун берет. Цезарь камалып жаткан жерде Доч деген адам иштейт. Ал Цезарьды ар кандай жолдор менен шылдыңдап жакшы мамиле кылбайт. Цезарь болсо дубалга чоңойгон бөлмөсүндөгү терезенин сүрөтүн тартып алат. Уиллдин ишканасына жаңы маймылдарды алып келет. Алардын арасынан Коба деген маймыл салыштырмалуу акылдуу болот. Кобанын үстүнөн тажрыйба өтүп жаткан жерде Фрэнктин бетине маскасы түшүп, маймылга бериле турган дарыдан жыттап алат. Маймылдарды эс алууга чыгарат. Аларга жаңы кошулган Цезарьдын кийимин көрүп, маймылдардын күчтүүсү деген ракета аны келип уруу баштайт. Мушташып аткан маймылдарды Доч келип, уктатуучу мылтык менен атат. Коба бара-бара акылына кирип, дарыны жыттап алган Фрэнк өзүн жаман сезе баштайт. Уилл Цезарьдын кыйналганын көрүп, бирок колунан эчтеке келбей ал жерден кетет. Цезарьдын акыркы үмүтү өчкөндөй болду. Эми ал жерден качууну ойлоно баштайт. Түнү Доч досторун алып келип маймылдарды көргөзүп жатса, алардын бирин Цезарь кармап алып чөнтөгүнөн бычагын алып коет. Бычак менен ал түнү өзү жаткан жердин эшигин ачып, Цезарь эң биринчи маймылдардын чоңу Баканы бошотот. Түнү ал ракетаны бошотуп, аны коркутуп, маймылдардын башчысы болуп калат. Бир күнү Уилldин атасы оорусунун айынан кайтыш болот. Маймыл Коба тажрыйбанын жыйынтыгын жакшы көрсөтөт. Анда башчысы Уиллге тажрыйбаны тездеткиле деп анын арты коркунучтуу экенине карабай шаштырат. Буга көнгүсү келбеген Уилл иштен кетип калат. Дары жыттап алган Фрэнк күндөн күнгө кыйналып жөтөлгөн сайын оозунан кан чыга баштайт. Ошентип маймылга пайда болгон дары адамга зыян экени билинет. Уилл Цезарьды алып кетем деп ал жердин башчысына пара берет. Цезарь Уилldин колундагы курду көрүп, ал менен кетүүгө каршы болуп эшигин жаап коет. Цезарь ракетаны жан-жөөкөр кылып, башка маймылдарга да момпосу берип өзү жака тартат. Маймылдардын ичинен акылдуу болуп эсептелген орангутан менен дагы таанышат. Эшикти ача турган сандарды эстеп калган Цезарь түнү ал жерден чыгып Уилldин үйүнө барат. Бирок анын максаты ал жердеги дарыларды алып келүү эле.
Алып келген дарыларды маймылдар камалып турган жерге чачып жиберет. Бул жанагы маймылдарга акыл бере турган дары. Эртең менен маймылдардын көзү Цезардыкына окшоп өзгөрө түштү. Ишканада ал дарыны чоң санда чыгара башташат. Ишкананын жумушчусу Фрэнкти болсо дарынын таасиринен өлүп жатканын табышат. Доч бир күнү Цезардын боштондукта жүргөнүн көрүп, колундагы таягы менен аны артка кайтарууну каалайт. Ошол малда Цезар ага өз жообун берет. Жок, жок деп кыйкырган Цезар маймылдарды биринин артынан бирин бошото баштайт. Кароочулардын бирин ал зымторго камап, Дочту болсо өлтүрүп салат. Маймылдардын баардыгы ал жерден качып чыгып, экиге бөлүнүп шаарды көздөп баары чуркашат. Уилл Цезарга келип ал жерден өзүнүн даарысынын идишин табат. Шаарда болсо элдин баары маймылдардын тобу бир жака көздөп бара жатканын көрүшөт. Көрсө маймылдарды Цезар ээрчитип, Уиллдин ишканасына алып бара жаткан экен. Ал жерден булар тажрыйбага алынган маймылдарды бошотуп, Кобада боштондукка чыгат. Ишкананын жетекчиси эч нерсе оюнда жок эле келатып, маймылдардын туткунуна түшөт. Маймылдардан качып учкучка жетип, ал жерде милицияга маймылдардын баарын өлтүргүлө деп буйрук берет. Маймылдардын экинчи тобу да башкаларды бошотуп, алардын саны көбөйө баштайт. Маймылдар эч нерсеге карабай чогулуп бир тарапка чуркап, ызы чуу болгон элди карабай, келген милициялардын унааларын иштен чыгарып, жүрүп бара жаткан трамвайдын үстүнө чыгып алганга да жетишишет. Көрсө булардын максаты шаардын башка өзүндө жайгашкан токойго чуркап бара жатышкан болот. Көпүрөгө жеткен маймылдардын жолун милиция кызматкерлери куралдары менен тосуп чыгат. Анда маймылдар көпүрөнүн үстү менен жана асты менен милицияларга көрүнбөй кете беришет. Бир малда атчан милициялар келип, маймылдарды колундагы таяктар менен сабай башташат. Бул жерге Уилл дагы жетишип келип калган эле. Цезар маймылдарга адамдарды өлтүрбөгүлө деп буйрук берет. Бирок учкучтагы милиция бир маймылды атып салат. Маймылдардын күчтөлөрү автобусту аңтарып, аны милициялардын окторунан тоскоол катары колдонушат. Бир малда аттын үстүндө Цезар пайда болуп, маймылдарга кол салууну башташын буйруйт. Анда маймылдар үстүдөн секирип, ылдыйдан чыгып милицияларга кол сала баштайт. Колунан эчтеке келбей, жеңилгенин билген милициялар ал жерден качып жоголушат. Бирок бир малда учкуч пайда болуп, маймылдарды чекеден аткылай баштайт. Учкучта жүргөн Уиллдин башчысы Цезарды өлтүрүүгө буйруп, жоокерге аны көрсөтөт. Цезарды коргоосу келген чоң маймыл Баку учкучту көздөп секирет. Анда учкуч кулап түшүп, Баку Цезардын колунда өлөт. Өлүм алдында турган Уилldин башчысын Коба келип сууга түртүп жиберет. Мындан соң акыры алар өздөрү каалаган токойго жетишет. Булардын артынан кубалап милициянын унаасы менен келген Уилл Цезарды чакырат. Биринчи ага Коба келип, бирок андан соң Цезар өзү келет. Уилл Цезардан кечирим сурап, "Жүрү үйгө кеттик" десе, Цезар Уиллге "Мен үйүмдү, үй бүлөмдү, бир туугандарымды таптым" деп айтат. Ошентип тасма аяктайт. Достор, сиздер менен Санчобек каналы болду. Тасмабыз жакса мыкты белгисин басып каналыбызга жазылыңыздар. Кийинки тасмадан көрүшкөнчө ден соолукту бекем караңыздар.